Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Кемпир Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорлору каралды. Bunun астындагы 4485 гектар жерди берди. Президент Садыр Жапаров депутаттарга кайрылып, мамлекеттин тагдырын чечүүчү маселеге келгенде жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырды. Президент чек ара маселесин кийинкиге калтырууга болбой тургандыгын кошумчалады. Албетте, баарыңарды айткандан алысмын, бирок бирин экин депутаттар добуш бербейм. Өкмөт менин суранычымды аткарбай жатат, суранган кадрларымды кызматка албай жатат деген сөздөрдү айтып жаткандар бар. Эгер мен же министрлер кабинети жеке маселебиз менен келсек, мейли колдобой эле койгула. Бул маселе мамлекеттин түбөлүк бүтүндүгү, коопсуздук үчүн кабыл алынып жаткан мамлекеттик маселе. Бул маселеге жеке таарыныч менен мамиле кылган туура эмес, урматтуу депутаттар. Бул маселеге башыңды оорутпай, кийинкиге жылдырып салбайсыңбы деген дагы коллегаңыздар болду. Жок, андай болбойт. Бүгүн чечпесек, кийин мындай ийгиликтүү келишимге жетиш биз үчүн өтө оорго турат. Мындай ийгиликтүү жеңишке жете албай калышыбыз мүмкүн. Өлкө башчысы бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чечилбей келген чек ара маселесине чекит кое турчу тарыхый күн экендигин баса белгиледи. Ушул тарыхый жооптуу учурда башымды катып олтуруп албастан өз пикиримди билдирип кетейин деп келдим. Кемпир Абадтын алдында жаткан жерибиз кетип жатат деп ызы чуу салып жаткан жарандарыбызга айтарым. Азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин баяндоосунан кийин суу астында жаткан 4127 гектар жер 1965 жылы эле Өзбекстан менен алмашып кеткенине күбө болдуңуздар. Ошого карабастан ызы чуу чыгарып, кокус Кемпир Абад кургап кетсе, суу астында жаткан жер өзгөндө калсын деп кыйкырып жатасыздар. Биринчиден, суу кургабайт, дагы кылымдар бою суу агат. Экинчиден, макул, суу түгөнүп, суу сактагыч кургап кетти дейли. Ордуна тең-метең башка жерден берип, ошол замат алмашып алсак болот. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев белгилегендей, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен төмөнкү участоктарды Кыргызстанда калтырып жазуу боюнча макулдашылды. Гавасай 12849 гектар, Көксерек 105 гектар, Баястан 212 гектар, Үңкүртөө 35 гектар, Кара Белес 25 гектар, Акташ 100 гектар, Шарихан Сай каналынын бир бөлүгү 19500 гектар. Ал эми Орто Токой суу сактагычы толугу менен Кыргызстандын карамагындагыларын билдирди. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугу 1472,182 километр аралыкты түзөт. Анын 1170,153 километр тилкеси 2017 жылдын 5 сентябрында Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык бекитилген. Калган 302,129 километр чек ара тилкеси эки тараптын өкмөттүк делегацияларынын деңгээлинде макулдашылып жазылып бүттү. Белгилей кетсек, чек ара маселесин себеп кылып, элди тескери жакка үгүттөгөндөр убактылуу камакта. Ал эми чек ара чырынан жадаган карапайым эл маселени тынчтык жолу менен чечүүнү туура деп баалашат. Чек ара маселесине бардыгы биригип бир чекит коюлуш керек да. Мына өзүңүздөр билесиздер, Тажик Республикасы менен болгон чек аранын такталбасы кандай кесепеттерге алып келип атат. Мына бүгүнкү күнү биздин канча жоокерлерибиз кайтыш болуп кетти. Ана менимче бул чек ара маселеси такталыш керек, чечилиш керек деп ойлойм. 30 жылдан бери чечилбеген бул чек ара маселесин чече турган мезгил келиптир. Эми биз кошунабыз менен бир туугандай болуп жашаш керек. Эки мамлекеттин жетекчилери ушундай бир амалага келип, ушу маселени чечип, ушуга бир чекит коелу деп атканда, биз аны колдошубуз керек. Чыны менен мен туура эле көрөм. Мына бул чек ара деген ушундай экен да. Бул эч убакта бир тараптын эмеси менен чечилбейт. Кээ бир жерден жерди бересиң, кээ бир жерден аласың дегенде, ошентип гана эки жактын гана макулдугу менен чечиле турган маселе экен. Кандай каалагандай сууну пайдаланганда, Кыргызстанда пайдаланган, Өзбекстанда пайдаланган, болбосо Өзбекстандын миңдеген гектар жерлерин сугарыш керек болгон, пахта айдаш керек болгон. Ошол себептен бул Кемпир Абадты тургузулган. Эми азыр аны көтөрүп кеткен жок да, суу ошол эле жерде турат.
Жер ошол эле жерде турат. Эми ошону бизде бир адат болуп калды. Жазында же күзүндө бир толкун болот да ушундай. Президентке каршы, өкмөткө каршы ушуну койбойлу эми. Мына жакшы эле болуп келатпайбызбы? Жакшы иштеп атышпайбы? Азыркы күндө ушу мына бүгүн ратификация боюнча Жогорку Кеңеште каралат деп атат. Эми мен ойлойм, биринчи ушу маселени карап атканда дагы сөзсүз түрдө Кемпироваттын ошол жердеги 4100 гектар жер, ал жердеги ашыгыраак ошол жерде тегерегинде жашап аткан элдердин да ошондой эле биздин мамлекеттин кызыкчылыгы сөзсүз түрдө каралганга деп мен ишенип кетемин. Жыйын соңу менен 2022 жылдын 3 ноябрында кол коюлган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору дароо 3 окуудан жактырылды. Депутаттардын 64-түү макул, 19-у каршы добушун берди. Ошондой эле парламент Кемпироватты кыргыз-өзбек тарап биргелешип башкаруусун колдоду. Тагыраак айтканда 2022 жылдын 3 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө Кыргызстандын министрлер кабинети менен Өзбекстандын өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору 3 окуудан жактырылды. Анда эл өкүлдөрүнүн 65-и макул, 18-и каршы добушун берди. Мыйзам долбоору боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кемпироват суу сактагычы боюнча 4485 гектар жер Өзбекстандын карамагында каларын маалымдады. Муну менен катар суу сактагычтын суу ресурстарын биргелешип башкаруу, Кыргызстандын жарандарынын сууга тоскоолдуксуз жана чектөөсүз кирүүсүн Өзбек тараптан камсыздоо, тегерегине эч кандай инженердик техникалык курулмаларды орнотпоо эрежелери камтылган. Айдай Ташыбекова, Санжар Жолдошбек уулу, Чыңгыз Садыков, СТВ.